Саламатсыздарбы биздин каналдын көрүүчүлөрү? Бүгүн биздин студияда конокто ийгиликтүү инсандардын катарын толуктаган Enwork компаниясынын өкүлү Анара Боркушова бизде конокто өзүнүн ийгилик сырлары менен бөлүшөйүн деп отурганын учуру. Анда эмесе, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Алгачкы эле суроом болсун, Enwork компаниясына кандайча келип калгансыз? Саламатсыздарбы? Менин атым Анара, көпчүлүк Анарчик деп тааныйт. Анын да бир өзүнүн тарыхы бар. 34 жаштамын азыр. Enwork компания бул башында мага тармактык бизнес менен чакырышкан, бирок өзүм традиционный бизнесте болгон үчүн көңүл бурбастан, бирок деген продукциясына келгенмин. Өзүм результаты алгам продукциядан, ошон үчүн продукциясына келгем. Бир жыл көңүл бурган эмесмин тармактык бизнеске. Себеби көпчүлүктүн азыр элдин арасында деле азыркыга чейин угуп келемин. Тармактык бизнесте только акча салып эле акча ала албайсың деп айтышат. Акча таба албайсың деп айтышат. Ошон үчүн көңүл бурган эмесмин бир жыл. Бир жылдан кийин уже командам иштеп баштагандан кийин өзүм наставниктерим мени чакырган. Зухра Нусупова, Аида Исмаилова азыр ийгиликтүү инсандар бул компанияда. Кыргызстанда биринчилерден. Ошолордун көргөзгөнүнөн кийин анан түшүнүп команда менен иштеп калганмын. Ошол продукциянын аркасынан келип калдым деп атпайсызбы? Ошол кайсы продукциясын пайдаланып көрдүңүз эле? Эмне үчүн ушул Enwork'ту тандап ошол жака бардыңыз эле? Ошол тууралуу айтсаңыз. Продукциясын тандаган себеби мен өзүм хронический астма бар, аллергия, это жазда башталат, же болбосо кышка мезгили которулуп атканда күздөн ошондо башталат. Это дыхательный путь бекитилип калынат. И ошого жараша ден соолукка байланыштуу мен акыркы күндөрү Түмен шаарында жашап аткам. Анын продукциясын өзү көпчүлүк деле айтып калат го, ким намаз окугандар болсалар жакшы билет, алар сүннөт деп ичишет экен дайыма. Тиминди ичсең жакшы болот деп мурунтан эле укканмын, бирок көңүл бурган эмесмин да, кара зире эмне экенин деле билчү эмесмин. Бул продукциясын именно кара зире майынын капсуласын алып иштим. Озонированный капсуласы бар. Аябай кислород берет мээге биринчи очередь. Андан кийин кофесин алып иштим. Башында жакшы деле түшүнгөн эмесмин кандай болот, но как только уже 3 айдан кийин мага аябай жакшы результат берди. Жыл сайын уже лечение алып турчумун, аллергический дарыларды ичип турчумун. Азыр мына 2 жылдан бери укол деле албайм. Аллергический дарыларды деле ичкенди токтоттум. Аллергиядан жакшы результат алдым. Бул Enwork компаниясында иштеп атканыңызга канча жыл болду? Enwork компаниясына иштеп жатканыма азыр 3 жылдын жүзү болуп атат. 3 жылдын ичинде чоңдогон көптөгөн жаңылыктар болду, көптөгөн ийгиликтер болду, көптөгөн өзү тармактык бизнесте адам биринчи өзүн өзү өстүрө алат экен. Себеби деген мурун мен көп нерсени түшүнбөгөн болсом, азыр бул тармактык бизнестен кийин сиз кааласаңыз дагы, каалабасаңыз дагы, чтобы силердин аркаңардан келген кишини үйрөтүш үчүн болсо дагы окуйт экенсиңер да. Адам баягы өзүн заставлять эткен кыйын го, монтип өзүн мажбурлап окутуп, а именно когда сиздин аркаңызда сизге ишенип, алар бирөөнүн аманаты да, карап турганда ошолор үчүн дагы окуйт экенсиң, ошолор үчүн дагы көп жолдорду таап берет экенсиң. Ошонусу менен дагы мен өзүнө мындай тартып алды десем болот. Андан кийин традиционный бизнесте мен магазинде да ачкам, магазин иштетем, продуктовый магазин. Ал жакка да көп салымы болду. Тармактык бизнес менен традиционный бизнесте көптөр айтат бири-бирине мондай окшош эмес деп, бирок окшош жактары дагы аябай көп. Айтып калдыңыз го азыр аркабыздан келгендерин үйрөтүш үчүн депчи. Ошол аркаңыздан ошондо кандай келишет, бул Enwork'ко кантип келип иштесе болот, мисалы эми бул онлайн иштесе болот деп айтышат көбүнчөчү, ушуну бул жумушту. Анан бизде үйдө отурган апаларга кандай келип иштесе болот деги эле билбей, жол жобосун билбей жүргөндөргө айтып өтсөңүз. Бул жакта биз башында продукцияга чакырганбыз бардыгын, себеби өзүң баягы билбегенден кийин, акча таппагандан кийин чын эле башында продукцияга чакырасың. Кийин когда биз уже акча таап баштагандан кийин акчага чакырып баштадык кишилерди. Enwork 2 жолду тең тандап
көрсөтөт. Ал если киши мен иштебейм, жөн эле продукцияны алып колдоном десе, аны дагы көрсөтөт маркетинг планы, жөн эле сиз регистрация болосуз и өзүңүзгө продукция алып колдонсоңуз болот. А эгер мен жок иштейм ушул жактагы десеңиз, анда бизде пакеттер бар, 5 түрлүү пакеттер бар. Вот чоң пакеттерине жазылып, активация 1 жылда 1 жолу онлайн иштесе болот. Онлайн иштесе болот, себеби байланышта бул ар биринин азыр тааныштар бар да шаарда. Бизде ошо наставниктер жардам берет аркасынан. Например, менин аркамдагы кишилердин баардыгы көпчүлүгү региондогулар. Ошко дагы биринчи жолу именно вот Enwork компаниясынын аркасы менен баргам. Азыр деген баягы телефон болуп калды, интернет баардыгына доступна болуп калды. Эсле түшүнбөй жатсаң, телефондо деле айтсаң болот. Андан кийин команда когда чоңоюп баратканда ар бир наставник аларды эмес, келтирип эмес, бул жалгыз өзү баардыгына барат. Сиз ушул Enwork компаниясында иштеп кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Эмнеге жетише алдыңыз? Мурунку Анара эже менен азыркы Анара эжени салыштырып өтсөңүз Enworkко келгенден кийинки. Enworkко келгенчекте чын эле бул тармактык бизнесте, может, уже традиционный бизнесте жүргөн үчүн дагы өзгөрүүлөр көп болгон болуш керек, бирок именно тармактык бизнесте мен биринчи эле өзүмдү өзүм баягы духовно өскөндөн өзгөрдүм десем болот. Андан кийин материалдык жактан если ийгиликтер болсо, мен буга чейин мигрант болуп иштегенмин. Россияда, вот Тюмень шаарында башка бирөөлөрдүн колунда иштегеним үчүн биз баягы мигранттар жакшы күндө эле көрбөйт да башка жактачы. Балким көп акча табаттыр, балким жакшы жерде жашайттыр, бирок баягы үйгө келгенде этажы баарын билесиң да, бул сеники эмес экенин. Көпчүлүк энелерди ошондо балдарын таштап кеткен энелерди көрүп, кызынын тою болуп атса Кыргызстанда, ал жактагы баягы кызынын тоюна жетпей калган энелерди көп көрүп, ушундай жүрөгүм ооручу да. Эң акыркы күнү бул мен Кыргызстанга келе бергенин дагы бирден бир себеби зарплатамды көтөрүп бергиле десем, баягы көңүлүмдү оорутчу катуу сөздөрдү айткан мигранттар боюнча. Анан таарынып мен аларга бир күндө жүктөрүмдү жыйнаштырып баардыгын келе бергем. Келип эми алар иштеткен магазинди, значит мен иштете алгандан кийин Кыргызстандан да иштете алам деп Кыргызстандан кичинекей чакан магазин ачкам. Азыр ошону биринчилерден эле болуп ошол магазинди чоңойттум. Азыр мини-маркет, Анарчик, Шевченко 125-те. Экинчи бул көптөн бери ар бир адамдын бул кыял болуш керек. 8 жылдан бери вот мигрант болуп иштеп, үй алам деп ушундай көксөп жүрчүмүн да, үйүм болсун өзүмдүн деп ошол үйүмдү алдым. Азыр өзүмдүн үйүмдө жашайм. Анан эң биринчи бул адам өзүн баягы эркин алып жүрөсү, эркиндик. Өзүмдүн жеримдемин, өзүмдүн элимдемин, ата энемдин жанындамын, бир туугандарымдын жанындамын. Бул баягы ар бир мигранттын баягы көксөгөн максаты, көксөгөн баягы биз цель койгула дейбиз го алдына. Ошол болуш керек. Менин ийгилигим ошол азыр. Бул Enwork компаниясында мен билгенден кандайдыр бир статустар бар экен, ар бир адам карьерный рост деп коелу, ушундай бар экен. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз, сиз мен билгенден уже жогорку статуска жетип калган экенсиз. Карьерный рост бардык жакта эле ар бир тармактык бизнесте бар, даже вот традиционный бизнестерде деле бар болот. Бизде аркаңда товарооборот менен саналат. Биринчи эле келгенде бардыгыбыз үчүн вот биринчи встречаларды өтүп атканда чоң акчаларды айтса ишенч эмеспиз да, кайдагы эле жумукту айтып атышат деп. Бирок эң биринчи эле келген адамга вот Enworker деп өзүң жазылып, анан аркаңда кишилерди алып келип ошонун товарооборотун карап туруп, ошол статусту берет. Мен үчүн бул ошол дагы бактылуулук болчу, Enworker болдум деп. Андан кийин акырындан командаң чоңоюп баштайт. Сен Enworker болгондон кийин аркаңдагы адамды ошондой кыласың. Ошентип атып, командам акырындан чоңоюп, мына 3-чү жыл Кудайым буйрутсон, вот азыр Gold директор статусундамын. Дагы бир андан да чоңураак статусту багындырабыз деп азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эмесе статусту багындырасыз деген үмүттөмүн. Ийгилик каалайм. Айтсаңыз, ошол биринчи Enwork компаниясынан алган биринчи кирешеңиз, биринчи айлыгыңыз, биринчи акчаңызды кайсыл жакка короттуңуз эле, эмне алдыңыз эле, эсиңизде барбы? Аябай жакшы суроо. Биринчи кирешем
бул баягы ар бир эле кишинин азыр энворктогулардын баарынын эсинде болуш керек. Биринчи киреше бул жанагы сиз өзүңүз жазылып, аркаңыздан жазылса, бул реферальный бонус алынат. 1275 сом алгам. Ошол эсимден кетпейт. Анан кийин эң чоң алган акчам бул 56.000 сом болгон да. Вот ошол акчамды алганда ушунчалык менден бактылуу киши жок болчу. И үйгө барып алып да санап 56.000ден ушинтип, анда мындай чоң акчаларды элестете алган эмесмин да. Ошон үчүн 56.000 ай сайын ушундай чыгып турса деле жакшы деп элестетип, андан кийин традиционный бизнес ачкан адамдар азыр бардыгы эле билет болуш керек. Ал акчамды алып магазинге иштеткенмин. Биринчи алган кирешеңиздичи 1000 канча дедиңиз? 1275 сомду бул бардыгында эле бар болуш керек жанагы. Биринчи алган акчаңа таттуу ал үйгө. Таттуу алган. Мактандыңыз биринчи акчам деп. Анан ушул энворкко иштейм дегендерге кандай сунуш бересиз? Негизи эле кээ бирөө ишенбейт да, бул пирамида, баягы пирамида деп элечи. Кандай учурда минуска кетпеш керек, кандай учурда минуска кетип калат жана кандай учурда плюска кетсе болот? Ошолор тууралуу кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Да, бул жөнүндө башында мен деле ишенген эмесмин. Тармактык бизнеске бунун анында жөнү бар болуш керек. Азыр мурун иштегендер бар болуп калат. Мурун ошондой ийгиликке жетпей калгандар башка компаниядан көп болот. Анан эми ар бир адамдын сетевой маркетингдин, именно тармактык маркетинг продуктылары баардыгыныкы жакшы болот. Баардыгыныкы болгону вот маркетингден гана разницасы болот экен. Анан дагы пирамида менен бул тармактык бизнести айырмалаганда билиш керек. Пирамида это когда сиз акчаңызды бересиз, бирок анын үстүнөн контроль кыла албайсыз, продукция албайсыз, эч нерсе. Это пирамида. Когда сиз уже акчаңызды эч кимге берген жоксуз да, мага берген жоксуз же компанияга берген жоксуз, сиз анын үчүн продукты сатып алатсыз. Если даже дальше иштей албай калсаңыз да, сиз анын продукциясын сатып, өзүңүздүн акчаңызды чыгара аласыз. Ошон үчүн көп мен именно бул тармактык бизнесте көп адамдар менен таанышып, бизнесте жүргөндөр менен таанышып, анан мен бир эжени билем, көп жылдан бери бизнесте жүрөт. Ошол эже айтып атпайбы? Мен, чтобы ушул азыр тапкан кирешемди алыш үчүн канча миллион деген долларды салганмын дейт. Бул жакта вот $700 и $1,500 бул эң чоң пакеттер бизде. $700 салып алып мен айына андан да көп таптым дейт да. Ошон үчүн билиш керек. Анан ар бир адамды негизинен не только бизнесте, жашоосунда күндө эле бизде минуска түшүп кетебиз, плюска чыгып кетебиз. Ошон үчүн сабыр. Бардык жерде сабыр кармаш керек, чыдамкай болуш керек. Да, бир күнү жаңы келген адамдарга мен азыр аябай жакшы түшүнөм, отказ берет бардыгы, бир туугандар ишенбейт. Буну азыр могу ийгиликте жүргөн лидерлердин бардыгы билет, себеби бизге да ишенген эмес убагында, менин да бир туугандарым ишенген эмес. Анан ар бир адамдын өзүнүн ичинде вот өжөрлүк болуш керек. Вот өзүнүн сиз в принципе эч кимдин алдында карыз эмессиз да, только сиз өзүңүзгө карызсыз. Ошон үчүн мен кыла алам ошону. Мен жете алам деп бул өзүн жана жогору коюш керек да ошол ситуациядан. Анан элдер сен кыла албайсың, сен мынте албайсың десе, аны угуп калганда бул алсыздыктын белгиси болот. Ошон үчүн күчтүү адамдарга сыноо түшсө, мен кечээ эле бир Гүлзат Мамытбектин интервьюсун көрүп калдым. Анан ошол эже айтып атпайбы? Күчтүү адамдарга когда сыноо түшкөндө күчтүү болуп чыгат экен деп. Алсыз адамдарга сыноо түшкөндө ал наоборот оготер сындырып коет экен деп. Ошон үчүн бардык ситуациядан болобу күчтүү болгонго аракет кылыш керек. Сөзүбүздүн аягында ушул тармактык бизнес менен салттуу бизнестин айырмасы жөнүндө айта кетсеңиз. Бул бизнестердин айырмасы, вот салттуу бизнес менен тармактык бизнестин айырмасы аябай чоң. Мен азыр вот ичиндеги жүрүп жаткан вот соодасы эле окшош болбосо, вот тармактык бизнесте бул сен көпчүлүк үчүн аракет кыласың. Сен ал жерде жалгыз эмессиң, бүтүн командаң менен аракет кыласың. Ал эми өзүң деле ойлобойсуң, жеке өзүңдүн кызыкчылыгыңды ойлой албайсың, себеби сен көздөгөн максатка сенин аркаңдагы вот чогуу командаң менен гана чогуу жете аласың. Жалгыз адам анча оборот кыла албайт. Ал эми традиционный бизнесте ал жерде көздөгөн бир эле киши хозяйка болот, бир эле киши ошол жерден ээси, и оборотта канча болбосун сеники болгону үчүн ал
жерде баягы конкуренттер болот эмеспи жаныңдагылар. Сен алардан выше болуш үчүн көп нерсени издейсиң, и только сен ал жерде өзүңдүн кызыкчылыгың болот. Вот ушундай гана айырмасы бар. Ошон үчүн если тармактык бизнесте тандаган вот жердештерибиз болсо, особенно вот башка жакта мигрант болуп иштеп жаткандарга мен аларга наоборот айтмакмын, тандап алып, өзүңөрдүн баягы жүрөгүңөргө жакын болгон, еще дагы бир айырмасы бул тармактык бизнестин бул жерде мамиле. Если сен кишилер менен баары менен жакшы мамиле кыла алсаң, анда ийгилик сеники болот. Эгер сен эч кимиси менен сүйлөшө албасаң, вот только меники гана туура десең, анда уже провал, анда уже сен иштей албайсың ал жерде. Ошон үчүн ошол кишилерге дагы көп түргө азыр энелерге, особенно жаш кыздарга айтып кетмекмин, өзүңөрдүн жүрөгүңөргө жаккан кишини тандап, наоборот ушул жакта иштеп, көп ийгиликке жетсе болот. 2 жылдын мен 1 жылымды жөн эле вот өткөрүп койдум түшүнбөстөн. Бирок көпчүлүккө азыр айтам, такалып туруп калгандарга убактыңарды кетирбестен суроо бергенди үйрөнүш керек. Анан бизде кыргыздарда мондай бар да, мен азыр сурай берсем жаман көрбөйт бекен депчи, наоборот сурай бериш керек. Себеби сиздин сурооңузду ал киши да күтөт да, ал эмне деп жооп беришти, ал наставниги билбейт аны. Ошон үчүн наоборот сурай бериңиздер, чала бериңиздер демекмин. Ошондо гана өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп аласыздар. Если туруп калсаңыздар, кыймылдайсыздар. Ал эми эң күчтүү бул тармактык бизнес, мен айталам, бул который продукциясы всегда от спрос менен колдонгон. Жанагы качественный молоко деле, например, традиционный бизнесте башканы алып келип, андан жакшырагын койсоңуз деле жок, тигини эле берчи деп эле ала беришет. Вот ошондой эле, тем более кара зирени азыр аябай көп мусулман элинде тем более аябай көп колдонушат экен. Мен эми билип атам. Именно продукция менен иштеп жүргөндөн кийин Кыргызстанда ден соолугунан жабыр тарткандар андан да көп экенин билдим. Ошон үчүн кара зирени баары колдонгон, бул жакшы. Ушуну менен биздин маек соңуна чыкты. Келип бергениңизге чоң рахмат, Анар айым. Буюрса алдыда дагы Энворктун өзүнүн продукциясы тууралуу кеп кылабыз деген үмүттөбүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы жогорку статустарга көтөрүлүп, ийгиликтин үстүндө жүрүңүз. Рахмат сиздерге дагы. Ушуну менен биздин маек соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.